Кыргыз элинин тарыхы өтө терең жана өтө кенен. Ата-бабаларыбыз дүйнөнүн жарымын жашап, дүйнөнүн жарымын багындырып келген. Мезгил алмашып, бүгүн кыргыз элибиз 6 миллион ашык. Бирок кээде андан да көппүзбү деген ой келет. Бүгүнкү чыгарылышта кыргыз элинин салт санаасына, каада салтына жана тарыхына окшогон элдерди айтып беребиз. Алдыда көптөгөн кызыктуу окуялар болмокчу. Видеону аягына чейин көрүп, биз менен бирге болуңуздар. Каракалпак эли. Каракалпак эли Арал деңизинде жана Орто Азияда жашайт. 1930-жылдан баштап өз алдынча өлкө болуп түзүлгөн. Хорразм Республикасы. Кошуна Өзбекстандын түндүк-чыгыш тарабында жайгашкан. Советтик Союздан кийин Өзбекстан өлкөсүнө карап калган. Каракалпак элинин да биз сыяктуу 3000 жылдык тарыхы бар. Карманган дини ислам. Канафи маскабы жана Алтай эл республикасынын катарында болгон. Тагыраагы кыргыз каганатынын курамында. Калктын көпчүлүгү Арал деңизинде отурукташып калган. Байыртан араб жана латын тамгасы менен жашаган. 1996-жылы Өзбекстан тамгасына өткөн. Якут эли. Саха Республикасы Сибирь аймагында жайгашкан. Болжол менен калкынын саны 500 миңге жакын. Жана Иркутск, Красноярск, Хабаровск шаарларында жашап келишет. Өздөрүнү сахалар деп атап келишет. Жазылып келген тарыхка таянсак, 15-кылымдан тартып Байкал көлүнүн айланасында жана Енесай жээгинде жашап келген. Сүйлөгөн сөздөрү түрк жана Азия элдерине окшошуп кетет. Жер шарынын түндүк-чыгыш тарабында жашагандыктан турмуш тиричиликте бугуларды көп пайдаланышат. Бугунун этине жана балыктын этине көп басымдуулук кылышат. Жана биз сыяктуу ооз комузда да ойношот. Негизги буга чейин карманган дини Арайы деп аталат. Жана ар башка диндерди кармангандар бар. Бүгүнкү күндө Саха элинин көпчүлүгү христиан динин карманып келет. Башкир эли. Башкир эли Россиянын батыш тарабында жайгашкан. Тагыраагы азыркы Оренбург аймагында. 17-18 кылымда дүйнөлүк картадан көрсөтүлгөн Башкирстан деп аталат. Башкир эли да биз сыяктуу илгертен эле ат үстүндө чоңойгон. Мүнөздөрү эгемендүүлүк үчүн дайым согушуп келген. Башкир элинин баатырлары өтө көп. Жана байбанаптардын жарымы элди өз динин коргоп согушса, кээ бирлери бийлик үчүн согушкан. Албетте өздөрү менен өздөрү согушкан эмес, кошуна өлкөлөр менен. Негизги карманган дини ислам. Көпчүлүк жашоо турмуш жана салттары биздин элге окшоп кетет десек болот. Калкынын саны 4 миллиондун тегерегинде. Тувин эли. Тувин эли Россиянын түштүк тарабында. Тыва Республикасы. Калкынын саны болжол менен 250 миң. Борбор шаары кызыл. Тувин эли негизги карманган дини шаманизм. Шамандар. Бирок каада салты биздикинен айырмасы жок. Башында түрк каганатында турган. Кийин монгол карамагында болгон. Андан кийин Енесай кыргыздарынын курамында болуп, анан Советтик Союзга кошулуп орус жарандыгын алышкан. Жана Орусиянын көптөгөн шаарларында жашап келишет. Илгертен көпчүлүк эли монгол тилинде сүйлөп жана жазып келген. 1926-жылы орус тамгасына өткөн. Бүгүнкү күндө сүйлөгөн тили орус жана монгол тилинде сүйлөшөт. Жана Тувин элдеринин 3000ге жакын жарандары Кытай Республикасында бар. Биздин Памирлик кыргыздар сыяктуу. Manas Almanbek Çubak kelgile. Manas Almanbek Çubak. Şol Manas atanlardan atını koydum da. Almanbek Çubak, Manas zaten şolar. Yani bir tarihte bizge ata olup kalgan. Бурят эли. Бурят эли да байыркы элдердин катарында. Россиянын түштүк-чыгыш тарабында жайгашкан. Сибирь аймагы Бурятия автономиялык республикасы. Карманган дини көпчүлүгү шаман жана христиан дини. Окшоштук жагы мал чарбачылык жана көчмөндүгү. 10-кылымдардын тегерегинде Байкал көлүнүн жээгинде отурукташкан. Монгол империясынын курамында Баргут деп аталып турган. Булар да кийин Енесай кыргыздарынын курамында жашап, Советтик Союздан кийин орус жарандыгын алышкан. Калкынын саны болжол менен 800 миң. Алардын 165 миңи Кытай жакта, 50 миңи Монголияда, жана 400 миңге жакыны Орусия өлкөсүндө жашайт. Монгол эли. Монгол эли эң байыркы тарыхы кенен Чыңгызхандын тукумдары. Монголия Республикасы. Көз карандысыз мамлекет. Сүйлөгөн тили монгол.
Карманган дини шаман жана салт санаасы көчмөн. Мал жандыгыны айдап, боз үйүнү жүктөп алып, Монголиянын тоолуу жерлеринде көчүп күн кечиришет. Борбор шаары Улан-Батор. Калкынын саны 3 миллион. Жана 1,5 миллион эли Борбор шаарда жашайт. Аба ырайы башка аймактарга салыштырмалуу суук болуп турат. Жана топоз, төө сыяктуу жаныбарларды кармашат. Эң негизги каттамдар аба жана темир жол. Бул темир жолдун ачылышы 1970-жылы болгон. Чындыгында 1940-жылдары курулган. Бүгүнкү чыгарылыш аягына жетип келди. Эгер видео жакса лайк басып жана башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Кийинки видеодон жолукканча аман туруңуздар.